Сүрөлөрдүн пайдалары. 61. Саф сүрөсү. Кимде-ким бул сүрөнү 3 жолу окса, душмандарын жеңип чыгат. 62. Жума сүрөсү. Кимде-ким бул сүрөнү жубайлардын ортосундагы ынтымагы үчүн окса, Аллахтын уруксаты менен бул аруу тилек орундалат. 63. Мунафикун сүрөсү. Ким бул сүрөнү 100 жолу окса, Аллах Таала анын жашыруун сактап жүргөн нерсесин өзү сактайт. 64. Тагабун сүрөсү. Бул сүрөнү ким 7 жолу окса, аял кишинин ар кандай жамандыктарынан алыс болот. Ошондой эле ал адамдын ар бир ишин ийгилик коштоп жүрөт. 65. Талак сүрөсү. Ким бул сүрөнү 7 жолу окса, көрө албаган адамдардын уу тилинен, ушакчылардын өйдө төмөн сөздөрүнөн алыс болот. 66. Тахрим сүрөсү. Бул сүрөнү жубайлардын ынтымагы үчүн оккан адам максатына жетет. 67. Мүлк сүрөсү. Бул сүрөнү 7 жолу окуган адам бардык балелерден аман болот. Ал эми бул сүрөнү күн сайын окуган адам кабыр азабынан алыс болот. 68. Калам сүрөсү. Ким бул сүрөнү 10 жолу окса, муктаждыгы камсыздалат. Ошондой эле ал адам ар кандай жаман көздөрдөн оолак болот. 69. Хаккат сүрөсү. Бул сүрөнү окуган адам душмандардын жамандыгынан алыс болот. 70. Мариш сүрөсү. Ким бул сүрөнү 10 жолу окса, кыямат коркунучунан аман болот. 71. Нух сүрөсү. Кимде-ким бул сүрөнү 1 жолу окса, кас душманы жок болот. 72. Жин сүрөсү. Бул сүрөнү ким 7 жолу окса, жиндердин ар кандай жамандыгынан алыс болот. 73. Музаммил сүрөсү. Бул сүрөнү коркуп калган балага окса, жүрөгү өз калыбына келип, эч нерседен коркпой калат. 74. Муддассир сүрөсү. Бул сүрөнү дайыма окуп жүргөн адам шайтандын жамандыктарынан алыс болот. 75. Кыямат сүрөсү. Бул сүрөнү ким ар дайым окуп жүрсө, кыямат коркунучунан оолак болот. 76. Дахр, инсан сүрөсү. Ким бул сүрөнү 7 жолу окуса, жамандыктардын баарынан алыс болот. 77. Мурсалат сүрөсү. Бул сүрөнү дайыма окуп жүргөн адам жалган жалаалардан аман болот. 78. Наба сүрөсү. Ким бул сүрөнү асыр намазынан кийин окуса, кабыры нурлуу болот. 79. Назият сүрөсү. Ким бул сүрөнү дайыма окуп жүрсө, көз жумаарда жаны оңой алынат. 80. Абаса сүрөсү. Ким бул сүрөнү кандайдыр бир муктаждыгы үчүн окса, Аллах Тааланын уруксаты менен ошол муктаждыгы орундалат.